Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда түз эфирде адаттагыдай бизде диалог подкасты башталды. Албетте биздин көрсөтүү учурда түз эфирде башталууда. Бизде күндөгүдөй эле конокторду чакырганбыз. Анда эмесе биз адаттагыдай коногубузду тааныштыра кетсек, бизде бүгүн конокто бул наамдарды айтыштын кажети жок го деп ойлойм да. Себеп дегенде баардык наамдарды алып бүткөн кыргыз шоу бизнесинде, кыргыз элинде дегенде легендасы, кыргыз шоу бизнесинин легендасы, кыргыз эл артисти көп, өтө көп наамдар. Биз чу дегенде айта кетчү нерсе, 3 күндөн бери бул киши жөнүндө, бул мырза жөнүндө өтө көп маалыматтарды топтоп, ошонун негизинде биз бүгүн өтө актуалдуу маек кылабыз деген ойдомун. Бизде бүгүн конокто Ибрагим Жунусов агайыбыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студияга. Кош болдук. Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз? Рахмат чоң. Жакшы. Ибрагим мырза, сиз жөнүндө өтө көп маалыматтарды алдык. Өтө көп маалыматтарды топтодук дегендей 3 күндөн бери кандай десек, көп баардык маалыматты, баардык суроолорду биз сизге берели, бирок эфир бүткөндөн кийин кыркып койчу деген сөз болбойбу сизде? Эми жаңылбаганга аракет жасайбыз. Буттан чалынган турат, тилден чалынган турбайт дейт го. Турганга аракет кылабыз. Өтө жакшы. Ибрагим мырза, сизге бүгүнкү түз эфирде мен мырза деп кайрылайын. Албетте эфирден тышкары сиз албетте менин эң жакын акелеримдин бири болосуз. Сиз үчүн биз сыймыктанабыз дегендей, кыргыз элиндеги бир аттын кашкасындай таанымал кишилердин бирисиз. Ибрагим мырза, азыркы учурдагы Ибрагим Жунусов менен сен мени алдадың деп ырдагандагы Ибрагим Жунусовдун айырмасы барбы? Албетте, жаш өткөн сайын, жаш жогорулаган сайын адам өзүнүн басып өткөн жолунан сабак алыш керек да. Мен көп сабак алдым өзүмдүн жашоомдон. Адам өзүнүн жашоосунан, анан башка бирөөнүн жашоосунан дайым сабак алып туруш керек да. Сен мени алдадың ырдаганда элим андан кийин эле чыккан ыр да бул. Бул ыр чыккан учурларда мен 35-34 жаштагы бала элем. Эми бул жаш бала да. 34-35. Эми азыр канчага чыгып отурам? Албетте көп багаж менен, көп тажрыйба менен азыр ушу жашка чейин келдим. Эми бүт баардыгы эле тегиз болбойт. Ошол эле учурда ошо сиз сурап атпайсызбы, алдадыңдан кийин кандай болду? Алданган учурлар болду. Алданган учурлар бир эле махабатта, бир эле сүйүүдө эмес, жалпы жашоодо. Биринчи ишенесиң, аны аткара албай калат. Же биринчиге бирөөгө сөз бересиң, аны аткара албай каласың. Же бирөө сага сөз берет. Булардан сырткары дагы башка нерселер толтура да. Булардын баардыгы мени бүгүнкү жашоого чейин жеткирип. Эсиңизде болсо керек, мен 30 жашымда жазган катым бар эле. 30 жашымда 60 жаштагы Ибрагим Жунусовго кат жазганмын да. 30 жашты бергенде концерттен кийин отуруп алып үйдө түнөп өзүм кат жазганмын да. Мындай болсо кандай болот, андай болсо кандай, ошого жеттиңби, жетпедиңби деп өзүм кат жазгам. Ошол жерде жазылган каттардын бир 70% ишке ашыптыр да, карап көрсөң. Жашаган адам үчүн 50% өзү жетиштүү эле болот. 50% алдыга койгон максаттардын 50% аткарылса, бул өтө чоң жетишкендик. Өтө жакшы. Ибрагим мырза, азыркы Ибрагим Жунусов сабырдуубу? Же жаш кезинде өтө катуу болгон деп айтышты. Шок болгон деп. Шок болгон. Эми мектепте ушундай элем. Бир кызык нерсе, азыр сиз ушуну айтсаңыз, мага бүгүн эле KCB банкта, кече KCB банкта отуруп, немем жабылып калыптыр да, приложение. Ачылбай атат, KCB банкка бардым да. Барып ачып бересизби десем, карап, сиздин немеңиз сурап атат, кличкаңыз барбы? Кличкам жок. Сизде мурда башкача бир псевдоним менен ат ачып эле? Жок. Ошону сурап атат. Мен айттым, аны мен эсимде жок десем, бир эки нерсе айтсам чыкпайт. Анан мектепте мени Чикаго дешет. Чикаго. Шоктогумун. Эмнеден? Себеби Чикаго деген бул бандиттердин шаары болгон да, билесизби? Ошодо мени география мугалими Чикаго деп коюп, ошо боюнча Чикаго деп мектептегилер ушундай дешеле. Анан баягы кызга айттым,
приложение кылып калды. Немени карап көрсөңүз, Чикаго деп жазып көрүңүзчү жүзүп. Чикаго ачылып кетип атпайбы? Шок деген ошо мектепте чында абдан шок элем. Аябай. Айылда абдан шок элем. Жанагы балалыкка кетеличи апаке деген ырым уккансыздар. Ооба. Ооба. Огун жазып ырдап жүрөт. Ошол жерде балаңанда айылдын эң шок эле деген жерлери бар да. Шок болсо да касташканы жок эле. Ошол күнгө кетеличи апаке деген ырсаттарым бар эмеспи? Чындыгында абдан шок элем. Үйдөгүлөрдүн ичинде дагы эң шогу мен элем. Акелерим болуп сабырдуулаак, карындашым дагы абдан сабырдуу. А мен чөтө өзүм батпай турчу элем. Аялыма жаңы үйлөнгөндө Чынарова кайны журттагы айтчу экен, бул бутта турбай эле дайым учуп жүрөт го. Өзүм батпайт элем. Балким энергия көп беле. Бир жерде сынасың, бир жерде бышасың, бир жерде мүдүрүлөсүң, ошолордун баардыгы сабырдуулук алып келди бирок. Алып келди. Азыр мурдагы Ибрагим Жунусов жок. Азыр мурдага караганда бир акылдуураак да болушу мүмкүн. Мурдага караганда бир аз токтоо болушу мүмкүн, сабырдуу болушу мүмкүн. Ошондой деп ойлойм. Эми жаш өткөн сайын ошол нерсе адамга келиш керек өзү. Бир эле сабырдуулук, акылдуулук эмес, даанышмандык дагы келиш керек. Кээ бир адамдарга карылык келет, бирок даанышмандык келбей калат. Кээ бир адамдарды карап көрсөңүз, жашы 80-90го чыгат, а бирок даанышмандык жок. Ошондой болуп карасак экен дейм да, даанышман менен карылык бирге келсе экен. Кээ бир адамга айтыптым го, карылык келет, акылдуулук же даанышмандык келбей калат. Азыркы кээ бир аксакалдарыбыз бата беришин деле билбей атпайбы? Муну мен немеде тойлордо көрүп каласыз го, бата берип кой десе эле, бата тостон айырмасы жок го. Тос айтып туруп эле акырында алып коелу деген ордуна 10 000 деп коелу деп коет, ошону менен Кыска бата. Бата болуп калып атат. Ошого мурда биздин аксакалдар башкача болгон да, биз ошолорду көрүп калдык да. Ошолордой болсок деп калдык. Бир аксакалдын сөзү бар, заман 3 түрлүү заман болот. Бөрүлөрдүн заманы, экинчи түркүлөрдүн заманы, үчүнчү бакыттын заманы дейт да. Бөрүлөрдүн заманы биздин ата бабаларыбыз жашады дейт. Ата бабаларыбыз мамлекетти курду, улутту сактап калды, элди сактап калды. А бул бөрүлөрдүн заманы болчу дейт да. Азыр түркүлөрдүн заманында жашап атабыз дейт. Азыркы учур. Биздин балдарыбыз бакыттын заманында жашасын дейт. Өтө жакшы маалымат болду бизге. Чикаго мырза менен. Микрофонду кичине жакын кылып алсаңыз. Ибрагим Жунусовдун өтө катуу сынган жылы кайсы жыл болду? Мен өзү көп жолу мүдүрүлдүм. Баягы айткандай, көп жолу сындым. Бирок чөгөлүп ошо боюнча калган жокмун. Кудай деген ушундай экен, тагдыр деген ушундай экен, турмуш деген ушундай экен. Тура алган адамдарды гана сындырат да. Ордунан тура алган адамды. Эгерде тура албаса, ал ансыз деле тизеде турган же жыгылып жаткан адам, ал эч качан турбайт. Мен өзү багынганды жаман көрөм да. Менде ушундай кичинемен бери ушундай принцибим бар. Бул балалык кезден бери. Биринчи 2 правила жизни деп коет элем мен. Жашоонун 2 эрежеси менен жашайм да. Биринчи эреже эч качан багынбаш керек деген эреже менен жашайм. Экинчи эрежем биринчи эрежени эч качан унутпаш керек. Ушул 2 нерсени кармасаңыз, баары жактан утасыз, баары жактан жеңилет. Бир жерде утуласыз. Утулгандын эң жакшы жери кийинки жеңишке кадам болот. Эмнеден катуу сындыңыз? Сынган учурлар эми балалык кезде. Мен көпчүлүк эл билип эле калды. Мен 2 жаштан баштап атасыз чоңойгонмун. Ошо балалык күндөрү балдардан өзүмдүн эле досторуман жаман сөздөрдү уккам, чоңдордон дагы жаман сөздөр уккан күндөрүм болгон. Эмне сөз? Эми баягы атасың жок, мындай экенсиң, мисалы бирөөнүн баласын уруп койсоң, мурду канап кетсе, мен өзүм мушташканды жакшы көрчү элем да. Сиз да билет турбайсызбы, айтпадыңызбы кичинеңизде андай? Ооба. Аны Расул айткан окшойт кече. Бүгүн. Анан кийин баласына болушуп келип алып, сени шагыңды сындырат. Мен 24-кө чыкканымда бир ыр жазгам да. Оону жок, жөн эле. Мен ыр дагы жазам да өзүмчө.
Мен атасы өскөмүн деген. Уруксат этсеңиз мен ушуну окуп коеюн, ушу суроңузга жооп берет. Өтө жакшы. Мен атасы өскөмүн. Ата мээрин билбеймин. Билбесем да анчалык. Ата бурчун актаймын. Мен атасы өскөмүн. Ата тарбиясын билбеймин. Билбесем да анчалык. Өз бурчумду актаймын. Балдар менен чогулуп, кээде жакшы ойносом, чыр чыкса кээде ортодон, алда айткан оңбогон. Атаң жок сен жетим дейт, сени менен ойнобойм. Бул сөздөргө чыдабай, доосумду да аябай, сабайт элем күч барда, оозуңурдун карабай. Чоңдордун да кээлери жаман эле жылаандан, балдарына тең көрбөй, кээде шагын сындырган. Жакшылар да бар болчу, бирде чачым сылаган. Эми азыр башкамын. 24 жаштамын. Үй бүлөм бар өзүнчө. Ата болуп калганмын. Көкөлөтүп кызымды кайгылардан сактаймын. Атам окшоп таштабай, өз бурчумду актаймын. Өтө жакшы. Сонун Анын кээ бири угуп алып туруп, Ибрагим каяктан 24 чыкты десең, муну 24 жашында жазгансыз. Атасыз өскөндүн кээде атасы балаларды көрүп арман кылчу белеңиз? Ооба, достор менен ойноп үйлөрүнө барып калсам, эгерде үйүндө атасы отурса, мен ал үйдө отура албайт элем да. Неге? Чыгып кетет элем. Билбейм, мага апанын тарбиясы менен чоңоюп калганга, биз 3 эркек, 1 кыз элек, сөгүнбөй чогойдук да. Бири-бирибизди азыр айылда көбү сөгүнөт го бирсегиси. Бул нормально эле көрүнүш го. Ооба. Биз ушундай үй бүлөдө апам мугалим болгондо, ушундай тарбиялаган экен, бири-бирибизге энеңи деген сөздү да айтпайт элек да. Ушундай бир үйүнө барып калсаң, атасын көрүп калсаң, мен кадимкидей сүрдөнчү элем да. Кадимкидей сүрдөнгөн учурлар бар. Негизи мен балалык кезим, бул сиз каяктан деп атпайсызбы. Анан шайлоодон биринчи жолу депутаттыкка койгондо ал жерде өтпөй калганмын, 1,5% утулуп 2000-жылы. Анда жанагырды жазгам, балалыгы кетели чапаке дегендерди. Бул жерде дагы бир сыноо болгон. Сынган адам, Кудай өзү айткан го муну, көтөрүлгөн адамга сыноо берет. Көтөрүлбөгөн адамга бербейт. Кудай берген нерсени көтөрүш керек деп, анда апамды да көзү тирүү болчу. Анан ошо турганга аракет кылып туруп жүрдүм. Дайыма ишим жүрүшпөйт эле. Мен мисалы үчүн 8-классты бүткөндө Свердловский, Суворский военный училищеге тапшыргам. Кыргызстанда военный училище жок болчу. Азыркы Суворский деп койгонго силердин алдыңарда. Алар жок болчу. Мен Свердловскийге тапшырып, ага өтпөй калгам. Аерде сындымбы? Келип алып туруп, мен окушум керек сөзсүз деп, ошол кездеги министр обороны СССР Устинов деген бар эле. Аны көпчүлүк менин жаштуулар билет. Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Устиновго кат жазгам 8-класста бүткөндө. Мени окуга албай коюшту. Орусча жазгам эми. Орусчам деле өлгөн болсо керек, амал айылда каякта орусча. Женский, мужской, средний родтор бир род менен кетсе керек. Ошол жерде жазгамын. Я хочу защищать родину, а мне не приняли деп жазсам, мага жооп келген да Устиновдон, министр обороны СССРдин. Ибрагим, чтобы защищать родину, не обязательно быть военным деп жазган да. Ошол жерде инженер, учитель, врач деп, артист деп коюптур. Ушинтип келип турат. Менде кат сакталуу. Анан ошо сен ичинен сөзсүз бирөөнү таба аласың деди. Анан баягы жерде мага мотивация болду. Аябай ушу кат. Кийин Устиновдун жайына барып, министр кезинде жайына барып Куран окудум Устиновго багышлап. Новодевичское кладбищеде коюлган экен, министр культура Россия ал барып көрсөтүп. Анан кийин бул өтпөй калганбы? Анан келип алып 10-классын бүткөндөн кийин Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетине тапшыргам. Ага дагы өтпөй калдым. Өтпөй калып кеттимби? Өтпөй калгандан кийин болду эми дебейсиң да. Барып туруп Карасуда пакта заводдо жумушчу болуп иштедим. Жумушчу 1 жыл жумушчу болуп иштеп, кийинки жылы анан апам мага мусфакка тапшырганга уруксат берди. Себеби менен жакшы экономист чыгат деп ойлошот эле. Мен пактада учетчик болуп иштеп калгам да. 9-10 класста окуп жүргөндө пакта талаада мен учетчик элем. Табелчи деп коет бизде.
пакта тартасың, пактаны аласың, таразасын коесуң, отчетун бересиң. Анан мени колхоздун направлениясы менен КНУга жөнөтүшкөн да, азыркы Бала Сагат университетине. Анан өтпөй калгам, кеткенмин. Кийинки жылы мусфакка тапшырдым, дагы жыгылдым. Акыркы экзамендан жыгытып коюшту. Ушундай кыйынчылыктарды көрөсүң да. Анан сельсовет айыл бар эле бизде. Анан жолдо экөөбүз учурашып калып, эжеке Чолпон эже Коңурбаева деген мурда мектепте директор эле, мени жакшы таанıyт эле. Окууга тапшырып атат деп уктум деди. Ооба дедим. Кандай болду? Болуп атат эжеке. Канча экзамен калды деди. Бүттү бүгүн деп. Эмне болду? Мен да бүттүм дедим. Кандай бүттүм? Жыгылып калдым деп. 4-нчү экзаменден. Кыргыз тилинен жыгытып коюшту. Музыка 5, история 4, неме сочинение кыргыз тилинен 4, анан ОЗ-2ден 2 алып калдым. Анан эжеке кайра бурулуп келип, ким алды деди. Фамилиясын айтсам эжеке таанıyт мени. Чакырып, бул бала ушундай бала, кыйынчылыкта чоңойгон бала. Уже өтпөй атат, уже дайым эле. Дагы ушинтип калбасын деп айтса, эми кыргыз тилди билбей атат эле, кыйын эжеке эле. Кыргыз тилди билсе кыргыз тилге тапшырат эле деди. Профессорго айтып атат. Ошентип кайрадан экзамен киргизип, анан болуп калдым. Булар баардыгы кыйынчылыктар. Анан кийин үйлөндүм. Үйлөнгөндө үйү жок 3 жыл квартираларда жүрдүм. Көпчүлүгү азыр менин жашоомду карап туруп айтат, Ибрагим андай, мен министрдин баласы эмес элем, байдын баласы эмес элем. Жөнөкөй айылдык мугалимдин. Колунда жок үй бүлө. Үйдө азыркы келинчегим, азыркы десем, акыркысын ойлоп калышпасын. Ушу үйлөнгөн Чынара экөөбүз мына 43 жылдан бери бирге жашайбыз. 43 жыл мага чыдады. Үйү жок жүрдүк. Нанга акча таппай калат элек. Бөтөлкө саткан күндөрүм болду. Поезд жолго барып алып туруп, күнүгө цемент чүрөт элем. Цемент чүрүп, ошолордун баардыгын көрүп, мындай кылыш керек, андай кылыш керек, баланы багыш керек, үйлүү кылыш керек деп, акырын өзүм путка турдум. Кээ бири мени критикалап калгандар деле бар да. Аларга айтат элем, эгерде мени критикаласаң, менин жашоому, мен кийген ботинканы кийип, мен баскан жолду басып көр. Ошондо балким сен күлмөктүрсүң, критикаламакчысың, ыйлашың мүмкүн дейм да. Ыйлай беришиңер мүмкүн. Менин күлүп турган көзүмө чуңкураак караса, наракта башка көз жаштар көрүнөт да. Көп кыйынчылыктар көрүнөт. Ибрагим мырза, атаңыз болгондо эмне кылмак элеңиз? Эми бүтүн үй бүлө болот элек да. Бүтүн үй бүлө болот элек. Эми жашабай калдык, тагдыр ушундай экен. Кээде эстейсизби, ойлоносузбу кээде? Көп ойлоном булар жок. Көп ойлоносуз. Мен балалуу болгондо дагы кээде ойлойт элем, балдарым апасын жакшы көрүп, мени жакшы көрбөй калышы мүмкүн дегендей ой бар эле. Бирок андай эмес азыр. Апасын кандай көрсө, мени деле ошондой көрүшөт. Неберелерим дагы. Негизи сиз эс акылга жеткенде атаңыз тирүү болчу, негизи? Атабыз кийин өткөн. Мен 2 жашыман баштап көз өткөндөн кийин көрдүм. Көз өткөндөн кийин. Ал да сизге окшош. Ушундай экен. НКВДшник болгон. Жакшы түшүнүктүү, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин түз эфирди алыстабай туруңуздар. Кызыктын баары алдыда дегендей. Ибрагим мырза, келиңиз апаңыз жөнүндө бир азын улак маек кылалы. Көп учурда ушул апаңызга аябай сонурларды, чыгармаларды жазасыз. Клиптер дагы бар дегендей. Көп учурда чыгармаларды дагы соцсетке дагы жазып, чыгарып, дайындап турасыз дегендей да. Айтып бериңизчи, эң көп сизге айткан сөзү кандай сөз болчу апаңыздын? Апам негизи айтпадым, мугалим болгон деп. Ооба. 4 баланы бир этек жетим деп коет демизде. Ошолорду багып өстүрүп, тарбиялап, баарыбызга билим берип, баарыбызды үйлүү жайлуу кылган бул апам. Апа деген сөз мен үчүн бул дүйнөдө теңдеши жок нерсе экендигин мен бала кезден баштап билем да. Мен апамдын тарбиясын гана көрдүм. Апамдын сөздөрүнөн бир экөөнү айтсам, мисалы үчүн мен өткөндө эле айтканмын. Апам айтат эле да, 2 ууру менен дос болсоң, 3-үчү ууру сен болосуң дейт эле да. 2 жакшы менен дос болсоң, 3-үчү жакшы сен болосуң. 2 жанкечти менен дос болсоң, 3-үчү жанкечти сен болосуң. 2 бай менен дос болсоң, 3-үчү бай сен болосуң. Айланаң кандай болсо, сен ошондой болосуң деп апамдын тарбиясы менен, апамдын жомоктору керемет болчу. Укмуш жомок айтат эле. Анан элдик ырларды сонун ырдайт эле мага. Ошо апаман калды бул нерселер.
Элдик ырларды ырдаганын көрсөң вообще мен ушундай таң калып үнү дагы бир башкача болчу да. Анан бизди баарыбызды багып өстүрүп чоңойткон апа да өзү менин дайыма айткан сөзүм бар. Менин сөзүм эмес, мен деле бир жерден окудум бул сөздү. Кудай жер жүзүнө тең жетишпей калгандыктан апаны жаратпаган окшойт да. Апа Кудайды биз чоң Кудайдан кийин эле Кудай биз үчүн ата эне да. Ошол жерде Кудайдын түздөн түз периштеси бул апа болсо керек деп ойлойм да. Апа мен дагы бир сөздү 2010-жылы айткан элем. Анда мен вице премьер министр болчумун. 8 мартта аялдарды куттуктап атканда аял зат. Жакындан бери Марал радио ошону сөзүмө таап, ошону беришип атат да. Мен күнүгө угуп калам радиодон. Кетип баратканда угуп калам. Мен өзү 4 аял затын сүйүп келем деп айтам да. Мен жашоомдо 4 аял затты сүйөм. Булар кайсылар? Биринчи мен сүйгөн аял бизди жарык дүйнөгө алып келген аял. Бул биздин апаларыбыз. Экинчи мен сүйгөн аял заты биз менен бирге жарык дүйнөгө келген аял заты. Бул биздин эжелерибиз, бир тууган карындашыбыз. Үчүнчү мен сүйгөн аял биз үчүн төрөлгөн аялдар. Бул сүйгөн жарыбыз. Төртүнчү мен сүйгөн аял заты бизден төрөлгөн аял заты. Бул биздин кыздарыбыз. Биздин небере кыздарыбыз. Мына ушу 4 аялды сүйүш керек, бакташ керек. Буларды дайым көтөрүш керек, урматташ керек. Ошондо ар бир адамдын иши жүрүшөт. Мен мисалы үчүн ишим жүрүшпөй калса, апам мага капа экен деп ойлой берет элем да. Апамды капа кылып койдум окшойт деп ойлойт элем. Экзаменден жыгылып калсам дагы ала албай калсам, сессия болот го. Өткөндө үйгө барганда апамды тарынтып койдум эле. Ошон үчүн албай калдым окшойт баганы. Апам мага нааразыбы деп үйгө шашат элем. Ош менен Кара Суу жакын да. Ооба. Ошо бир күн барып жатып апамдын көңүлүн алып, кайра келсем, чындап эле понедельник күнү, дүйшөмбү күнү окууга келгенде повторный кирип, сессияны тапшырып алат элем. Ушундай эне ыраазы, Кудай ыраазы деп бекерге айтылбайт да. Апа жөнүндө Алтын апа деген ырым мен баягы биринчи ырым. Ооба. 79-жылы чыккан. Мен апамын 50 жашына арнап жазгам. Белек болсун деп. Негизи апа жөнүндө менин 10дон ашык ырым бар. Алтын апа, Улгайбач апаке, Алдей апа уктагын, апам көзү өтүп кеткенден кийин, же болбосо апам 60ка чыкканда баягы жаш балдар ырдап жүрөт. Көпчүлүк эл меники экенин билишпейт. Жан апам деген. Апам, жан апам, күтөм сени жанатам, туулган күнүң экен го, календарды карасам. Мен буну апамдын 60 жылдыгына арнап жазгам. 50 жылдыгына Алтын апа. Муну апам жөнүндө көп кайрылышыбыз керек. Эгерде апаны сыйлай албасак, сүйгөн жарыбызды да сыйлай албайбыз. Сүйгөн жарыбызды сыйлай албасак, кыздарыбызды да сыйлай албайбыз. Жакшы сөз бар да, эгерде ата жаман болсо, үйдөн бир бала жаман болушу мүмкүн да. Эгерде апа жаман болсо, үйдө баары да жаман болот. Ошон үчүн эгерде ата жакшы болсо, үйдө балким бир бала жакшы болушу мүмкүн. Эгерде апа жакшы болсо, үй бүлөнүн баары жакшы болот да. Бүт баары ападан. Балким мен апанын гана тарбиясын алганда, менде ушундай нерсе бар да. Каза болоордон алдын эң акыркы сизге сүйлөгөн сөзү кандай сөз болду апаңыздын? Апам жаш кезинен эле дайыма айта берет эле, Кудай, апам өзү ажыга барган, намаз окуган аял болчу. Кудай, жүгүртүп жүрүп мүдүрүлтүп ал дейт эле. Жаткыза көрбө дейт эле. Бир жума ооруп калды апам. Бир жума больницада карадык. Анан мен Бишкекке бир иш чарага чакырып калышты. Апам аны билчү мурда келген да, оор элек. Сен барышың керек деди. Анан мен айттым, апа, мен сиз ооруп атсаңыз мен кантип кетип калам Бишкекке азыр? Жок балам, баргын, сени күтүп атат ал жерде. Сен барбасаң болбойт. Анан келсем эле түнү мага менин чоң акем Абдалим акем чалып калды. Сен эртең менен биринчи рейсте кайтыласыңбы? Аке, эмне болду? Кайтыласыңбы деди. Билбейм, мен азыр билетим обедке түшкө болчу. Эртең менен кайтканга аракет кылчы деди. Анан бир 10 мүнөттөн кайра чыкылды. Анан мен уже жүрөгүм ойной баштады. Анан
Анда мен түнү кайтып машина менен чыгып кетейин дедим. Бир машина менен таксиге отуруп эле чыгып кетейин. Эмне болду айтыңыз, эчиңиз болгон жок. Кайта алсаң эртең менен кайт деди анда. Эртең менен билетти өзгөрдү. Ушундай шашып. Же самолет дайым 45-50 мүнөт учкан самолет 3-4 саат учкандай болду да мага. Жетпей койду. Жетпейт да Ошко. Барып түшкөндөн кийин эле карасам, аялым, балдарым, кыздарым аэропортко келиптир. Мен алар күткөнүм келбейт эле. Бирөө келиши мүмкүн машина менен. Алар келгенден чочуп кеттим. Эмне бул? Кара Сууга барат экенбиз го. Акеме чалсам, акем көтөрбөйт трубканы. Анан Кара Сууга жетейин деп койгондо карасам, акем машинасы турат жолдун боюнда. Анан бизге чалды экен. Мен жолдо турабыз биз. Барсам, апам машинанын ичинде отуруптур. Ооруп жаткан апам машинада. Сени сага сюрприз кылайын деп күтүп алайын деп жетишпей калдык ушул жерде. Больницадан чыгарыптыр да 5-6 күндөн кийин. Анан үйгө бардык. Апам кучактап экөөбүз чогуу отуруп үйгө келип отуруп, ошол күнү кечинде баня бар үйдө. Мончого түшпөстөн ошонун ичинде келиндерине, кыздарына айтып, ошонун ичинде жуунуп, үйдүн ичинде. Анан ажыдан кийип келген ак көйнөктөрүн кийип, молдо чакыргыла дедим. Сүйлөп эле атат кадимки. Өзү билип турат. Анан келип туруп бизге тыйымдары бар экен өзүнчө болуп. Доллар дагы, сом дагы бар экен. Ошону чыгарып алып койду. Мунуну менин өлүм тилиме иштеткиле. Чайник, жоолук, бир нерсе табактарды бекитип жүрүптүр. Аларды алып чыкты. Менин жуугандарга буну бересиңер. Башым кармаганга буну бергиле. Түшүнбөйт атат. Апа, эмне бул? Эми ушундай балам. Убакыт келди окшойт. Мен деле дагы жашасам болмок, бирок ушундай болуп калды. Кенен сүйлөп атат. Сезип атат. Кадимкидей неме жок. Таң калып атабыз биз. Ошол күнү апам мен жаткан комнатада жаттым. Бир күн. Ушу келин. Анан эртең менен турганда анан молдо чакыргыла деди. Молдо келди. Анан кошунада бир кемпир жашайт эле, кошуналарга. Ошолорго тамак алып берип койдуңарбы деп аны сурады. Анан баардыгыбызга бирден чоң акемен баштап Шамурат экен. Ага айтты ыраазылыгын. Менен чоң Абдалим экен врач. Ага айтты ыраазылыгын. Үчүнчү мага мен колун кармап тургам. Анан мага айтты, балам, айылга жетпеген атым ааламга чейин жеткиздим, ыраазымын сага деди. Ошону айтып атып эле молдо окуп атты. Чилдесин окуйт деп коет билесиз. Ооба. Анан кийин колун бир кысты. Кыйналган жок, кыйкырган жок. Колун бир кысты дагы. А мен дагы билбедим. Кыска мен дагы кыссам эле акем эми врач да. Ал башын кармап турган, бир акем бутун кармап турган. Анан акем айтты, Ибрагим акбабыбыздан айрылып калып деди. Дегенде бир эле мен үчүн эмес, ар бир эле адам апасынан айрылганда жаман да. Ошондо гана сездим да. Баардыгыбызга айтып коюп, кенен эми жаны чыккандарды угуп жүргөм да, турат экен. Аябай неме болду. Замзам суусу бар эле өзү айылып экен. Ошону оозума тамызып тургула, молдо окуп аткандай деген. Оозуна тамызып турдук. Ошентип эле кете берди. 72 жашында. 72 деген өтө жаш. 72 жаш деген. Ошондой болуп жүрөт деп апам. Кейде сизди эмне деп эркелеттүү? Мени аналгиним дейт эле. Кошуналар да билчү. Аналгиним. Апам эшикте отурса, кошуналар келип сурайт экен, эмне десе, аналгиним келет. Аналгиним күтүп атам дейт экен. Анан кээ бирөө сурашат эле, мен билет элем эмнеге аналгин. Эмнеге аналгин дейсиз десе. Ибрагим менен сүйлөшүп отурсам, башым сакайып калат, аналгин ичпесем дагы. Эми баягы жаш өткөн сайын кичине дары пар ичип турат да, акем врач, аны ичиң, муну ичиң деп турат. Ибрагим менен сүйлөшсөм, башым сакайып калат дейт эле. Тып басылат деп сүйлөйт эле. Апам ушундай сүйлөйт. Мурда эжекке дешеси апама, Алтын апа деген ыр чыккандан кийин айыл боюнча эле Алтын апа деп алышкан. Алтын апа келет, Алтын апа кетип баратат. Мектепте сөз берсе, сөз Алтын апага берилет деп. Ушундай кылып айтып калышкан. Анан кийин ажыга барып келгенде ажене дей башташты. Эми бала үчүн эне
kança жашса дагы жаш көрүнө берет. Ого да. 72 бирок өтө жаш, өтө жаш. Эми Бирок ошого ылайыктуу жашап кеттиби? акыркы 10 жылы апам татыктуу жашай алды. Татыктуу жашап. Себеби ага чейин жалгыз өзү мугалим да. 4 баланы багыш керек. Айлыгы Өтө 80 кыйын. сом. Айлыгы болгону 80 рубль алчу эле. Мектепте башталгыч класстардын мугалими эле. Yani кийин колум кеткен сабак бере баштады. Себеби көбүрөөк алайын деп аракет кылат эле. Өзү мектепте 1,5 ставкадан ашык уруксат бербейт да. Сабак бергенге 2 ставкага чейин иштейт эле ушундай. Алтын апага бербей калган белегиңиз эмне болгон эле? Ой. Эми энеге эң жакшы белек, Жетишпей калдым деген. энеге эң жакшы белек балдардын ийгилиги да. Апам мен 2 жолу депутат болдум. 2 жолу министр болдум. Вице-премьер болдум. 2 жолу элчи болдум Түркияда, Өзбекстанда. Ошолорду көрбөй калды. Менин ушуларым апама белек болуш керек эле. Балким ошолорду көрүп калса, балким дагы мотивация менен жакшыраак жашай эле. Буюм белек дегендер бизге анча деле бийик эмес эле апам үчүн. Биз дайым эле туулган күндөрүндө, башка күндө алтын мындай белек бере берет элек. Баягы бизге берген акчасы дагы бул акча каяктан деп сурасам, силер берген акчалар дейт да, ошонун баарын чогултуп жүрө бериптир да. Чогултуп жүргөн. Өзүнө жүрөт. Ата эне үчүн эң жакшы белек бул балдарынын ийгилиги да. Балдардын ийгилигин көрүү. Бул өтө чоң белек. Балаң 5 алып келсе кандай сыйынасың? Балам 5 алып келди деп. Апам мени муну да кошуналар бардыгы билчү эле. Аналгин деп атпаймынбы? Ибрагим керек болсо министр да болот дейт эле. Депутат да айткан эмес, элчи дегенди айтпайт эле. Ибрагим министр болот дей берчү. Ана мен апа каяктагы министр, мен ырчы болсом десем, ырчылардын да министри бар го балам деп айтчу эле да. Ошол бата тиген экен да. Баталардан булар бар. Тиген экен да. Эне разы болбосо баланын иши жүрүшпөйт эч качан. Энени разы кылыш бияктан турсун, энелерди сөккөндөр көбөйүп кетпеди азыр. Энеге каршы чыккандар көбөйүп кетти. Бул бүт бардыгы эненин батасы менен болот да. Эненин батасы, анан устаздын батасы. Сенин мугалимиңдин батасы, эненин батасы бул өтө бийик баталар. Жерде калбайт. Жерде калбайт. Жакшы, Ибрагим мырза, дагы бир суроо. Элемант чыгармаңыздын тарыхы азыркы жаштарга. Бул Элемант деген ыр чыкканда, албетте сиздин уулуңуздун аты Элемант биз жакшы тааныйбыз дегендей. Бул эмнеден улам чыккан, эмне болуп чыккан, ошол кезде эмне болгон билесиз? Ошол убактарда аябагандай гезит беттеринде дүү сөздөр болгон, баласын уурдап кетиптир, минтип кетиптир деген ушагайын кептер болгон. Чынында негизи кандай болгон? Ушул Элеманттын тарыхын айтып бериңизчи, ушул чыгарманын. Өзү Элеман мындай да, мен катар кызды болдум да. Катар. Ана Раматлык Рыспай Абдыкадыр күлүп калчу эле, агайым. Сен да мени тартып калдың го, сен эркек бала болбойт сенде деп. Анан ошондо менин чоң кызым Давлет жеңем менен Рыспай агайдын аялы менен 1 числода төрөлгөн. Экинчи кызым Рыспай Абдыкадыров менен 1 числода төрөлгөн. Ошентип жүрсөк, күндөрдүн биринде анан Чынара дагы боюнда бар, агайдын үйүндө отурсак, агай күлүп калды. Ибрагим кийинки кызды деп сүйлөй берчү эле. Кызды Сүйүтанын туулган күнүнө тууралап кой деп күлө берчү эле агайчы. Анан Элеман төрөлүп калды. Мен көптөн бери кызга. Анан бул мартта, 5 мартта. Азыр Элеман 36-га чыкты 5 мартта. Анан ошол маалда сөз бар эле ошто. Жаз келиши менен өзбек менен кыргыздын ортосунда чоң чатак чыгат деген сөз кышта башталган. Кышта эле айтылып башталган. Ысык келиши менен, жаз келиши менен. Азыр бизде сөз бар го, жаз келсе эле революция болот деген сөздөр чыгып жүрөт го. Амалда да ушундай сөз болду. Анан эл аман болсун деп, атын Элеман деп өзүм койгом. Элим аман болсун деп ошо Элеман согуш болбосун деген ниетте Элеман төрөлдү. Ошондо немеден биз Ошто окуя июнда башталат деп атканда, кыздарыма барып мен өзгөнгө таштап, кайын журтка Кара Сууга келип, Элеман үчөөбүз Ошко кеттик. Апа, Ошто начар окуялар болот, окшойт, сөз болду деп үйлөрдү карайлы десек, жолдо кетип баратканда Ошто башталып кетти.
Ошко кире албай койдук. Түтүн, атышуулар, тарсылдаган ХБК деп коет район. Ооба. ХБКдан өтө албай атабыз. Обратно Кара Суу кетейин десек, Нариманда башталды. Кашкар кыштак Нариманда. Машиналар күйүп атат жолдо. Анан ортодо бир совхоз карасы деген жер менен айланып тегеренип келатканда, ошол 2 сап ырдала баштады. Элим аман болсун деп атыңды койдум эл аман. Ошол сөздөр ошол жерде буякта согуш болуп атат, мен буякта ыр келди. Ушундай пайда болуп калды. Анан ошентип анан эл аман деген ыр жаралды. Бул 90-жылгы Ош окуясында. Ош окуясы болбодубу? Ооба. Ошентип эл аман жаралып калган. Анан кийин эл аман деген мурда атты анча коюшпайт эле. Терс карман болуп калган да эл аман. Али эл амандан эртештик болуп да баласына бата бербей. Анан кийин эл аман деген аттар көбөйө баштады. Мен 60 жылдык юбилейин берип атканда мага стат управлениеден тааныштарым айткан, Кыргызстанда 50 миңге жакын эл аман бар экен. Өзбекстанга барсам, Өзбекстанда эл амандар төрөлүп кетти. Казакстанда эл аман дегендер көбөйүп кетти. Мен Түркияга элчи болуп барганда Ибрагим Жунусов келди дебей эле Эл аман келди. эл аман келди, эл аман элчи болду дейт. Өзбекстанга барсам, ал жердегилер дагы эл аман келди бизге, эл аман аке келди дешип, ушундай деп кетишти да. Эми эл аман негизи мындай элдин уулу болсун, жакшы адам болсун деген ниетте, эл аман болсун деген ниетте коюлган ыр болчу да. Ошон үчүн ушул малга чейин ырдалып жүрдүм. 35-34 жыл болду эл аман. Дагы деле моодасын жогото элек. Азыр деле казакстандар, Өзбекстандар сурап. Азыр кызык нерсе болуп атат. Мен майда концерт берем, сизге айтпадымбы? Буюрса, ооба. Ошо майда концертке бул жерде эл аманды ырдайм дегендер бар Кыргызстанда. Өзбекстандын народный артисти бар, Жеңишбек Пиязов деген. Ал эл аманды мен ырдайм дейт. Ал ырдап жүрөт аяр. Казакстандан чыгышат, эл аманды биз ырдайлы. Эл аманды мен ырдап, эми ойлоп атам ушу. Бир куплет казакча, бир куплет өзбекче, бир куплет кыргызча кылып кое берсек окшойт деп. Азыр дагы убакыт бар. Буюрса. Эл аман Кудай буйрса, азыр мына 4 балалуу ал. Бир уул, 3 кызы бар эл амандын. Азыр үй бүлөлүү өзүнчө. Чоң жигит болуп калды. Эл аман азыр атадан артык уул. Буйрса. Атадан артык уул өтө мыкты аталардын бири. Ибрагим мырза, сиз депутат болдуңуз. Министр болдуңуз дегендей. Жандуу күндө сиз чындыгында Кыргызстанга алып келген министрлердин бири сиз болдуңуз. Жок, жандуу үн менен ырдагыла, жандуу үн менен концертти койгула депчи, элди алдап акча албагыла деген максатта. Азыркы учурда кандай болду эми? Ошол мен министр кезде келгенде концерттер аябай көбөйүп кеткен да. Күнүгө бир да залдар бош эмес. Бүт барды фонограммщиктер. Аяка барса деле фонограмма, үнү жоктор деле ырдап атат, кичине сулуу болуп алып ырдашып атат. Анан андай нерсени биз көргөн эмеспиз да. Анан кийин жандуу үн менен анан мурда цензура деп аябай немеде калгам, тепкиде калгам. Бул цензура кылып атат. Андай нерсе болбош керек деп. Кийимине карап комиссия түзгөм атайын. Түгөлбек Казаков төрөгасын кылып, Курмангазы Азыкбаев музыкасын, аранжировкасын текшерип, кийимин текшере турган Замира деген кыз кийимдерин текшерип, тексттерин Анатай Өмүрханов текшерип, ушундай кылып анан концерт койдурatan кылып койдум эле да. Ошол малда Мирбек Атабеков эле ырдап калды, башка эч ким ырдай албай калды. Ачык эле айтайын. Живой деп сөз чыкканда, концерттер деле филармониялар да бош калды, дворецтер бош калды. Анан ошо мен кеткенден кайра бир токтоду. Кайра бир токтоп, анан кийин кайра баштады. Кийин кайра келип калбадым да. Экинчи жолу министр болуп. Анан кайра кирип, ондо Исмаил Исаков дагы мыйзам киргизди. Экинчи жолу келгенде. Анан баягы экөө бир жыл болсуп, анан мени тепкилеп киришти. Бул жаштарды өстүрбөйм деп атат. Чыгарып, жок, наоборот. Түркияда мүмкүн эмес. Өзбекстанда мүмкүн эмес. Минус ырдаганга мүмкүн. Бүт баарын фонограмма мүмкүн эмес. Өзбекстанда мисалы үчүн тойго чыгып аткан ырчыларга да лицензия берет. Эгерде Минкультурадан өтпөсө, тойдо да ырдай албайт. Аны лицензиясын алып коюшат. Лицензиясын алып койсо, болду, ал ырдай албайт. Булар аларды кысайын деген эмес да, көтөрөйүн, чыныгы неме болсун. Эми ошо карасаңыз, жылдыздар көбөйүп кетпедиби?
Эсиңизде барбы жокпу, мен бир депутат кезде берген интервьюмда кыргыздын жылдыздарына кантип карайсыз, жакшы жылдыздарга дегенде, булар жылдыздар эмес, булар лампочкалар деп айтып коюп дагы Ооба. лампочка күйүп калат да, ыргытып бересиң. Жылдыз деген өмүр бою күйүш керек. Мына ушул сөздөрүмү алып алып мындай деп атат, андай бул чыгарбайын деп атат. Жок, негизинен элге чыныгы табияттын музыкасын бериш керек эле. Менин максатым эле ошо болду. Ыр бузула баштады. Ырдын кайрыктары бузула баштады, сөздөрү бузула баштады. Эч нерсеге көңүл бура баштады. Ошон үчүн ошол нерсени бир жолу Оштон учуп атсам мен, анда мен неме болчумун. Түркияда элчи болчумун. Телевизордон көрүп калдым немени, бир клипти. Эми буну көрсөңүз жөн эле ыйлайсыз да булардычы. Бир бала ырдап атат кожаный куртка менен. Атын да билбейм, группасын да билбейм. Аркасында 2-3 бала турат да кожаный курткаларды кийип алып. Мен буну көп жерде айтып атам азыр, эл түшүнсүн деп. Рэп менен эми мен негрлерди жамандап аткан жерим жок. Ооба. Негр боло албаган кыргыздарда негр боло албай кыйналышат да. Сен мени сүйөсүңбү? Айт дейт. Берки ырдап атканчы. Десе аркада 3 бала айт дейт. Же мени сүйбөйсүңбү? Анда аныңа айт десе беркилер айт дейт. Эмне? Аны бир кызды коюп коюштур тушуна. Ал кыз корккон сүйлөп отурат. Эми мына ушундай нерселер көбөйүп кетти да. Биз өзүбүздүн кайрыктарды сактап, өзүбүздүн баалуулуктарды өткөрүп бербесек, кийинки муунга Кеч болуп. жок, маданиятыбыз өлөт. Маданият өлдү деген улут өлдү деген сөз. Тил өлсө улут жоголот деп атпайбызбы? Тил менен маданият өлсө, бул улут жок болот. Александр Македонскийдин сөзүн дайым айтып жүрөм. Александр Македонскийдин жакшы сөзү бар. Эгерде бир мамлекетти кансыз, кылычсыз басып алгың келсе, маданиятыңды киргизип кой дейт да. 50 жылдан кийин ошол мамлекет сеники дейт. Үрп адат, каада салт дегендер өлөт. Музыка, адабият, маданият бүт баардыгы өлөт. Анда кайсынын маданияты кирген болсо, биз ошого баш ийип отура беребиз. Bundan өткөн коркунучтуу нерсе жок. Сизге бир суроо берейинби? Бир жөнөкөй суроо. Ойлобоңуз, Мирлан мындай суроону бериш керек эле эмес эле деп. Жөнөкөй эле суроо берейинчи. Сиз эми ачык айтканда Ибрагим агай, сиз легендасыз да, эми бул ачуу чындык. Муну биз баалайбыз дагы. Сиз жөнүндө мисалы мына бүгүн биз сизге дагы аманатты айта кетейин. Расул Маматкулов менен Катиже жубайы Байыш Момунов төртөөбүз олтурдук бүгүн. Сизге салам дуаларын айтышты, салам айтып кой бизге депчи. Саламат болсун. Ушул кишилердин айтуусу боюнча дагы айтайын да. Легенда ал киши Мирлан өтө биздин тарыхыбызда кала турган кишилердин бири ошол Ибрагим Жунусов депчи. Сизге ушул суроону берейинчи. Улук Манапо деген ырчыны тааныйсызбы? Ким деген? Улук Манапо. Жок, билбейт экенмин. Улук Манапо деген тааныбайсызбы? Улук Манапо. Может, Уккансызбы? балким ырларын угуп жүргөндүрмүн. Өткөндө Сабыр Жумабеков деген досум бар го. Экөөбүз тамак ичип отурсак, мен анда жаңы келгенде Өзбекстандан 2-3 жыл мурда айттым. Бир бала келип менен бата сурады да. Агай, бата берип коесузбу? Бир жумадан кийин дворецте концертим бар. Мен тааныбайт экенмин уже. Бирок бата бердим. Бата бердиңиз. Бата берип коерум. Көп ырчыларды чындап эле балким жакшы тааныбай калгандыр. Билесизби, ал Улук Манапо дегенде Азия тааныйт экен. Азия? Мен таң калып калдым ошого. Чын айтканда, мен да ырларын жакшы уккан эмесмин. Чын, мен да шоу бизнестемин. Улук Манапо дегенде анын концерттери 5000 сом, 6000 сомго чейин билеттер сатылат экен. Анда ал кыйын экен. Биз тааныбай атабыз. Сиз да билбейсиз. Мен жок. Өткөндө Казакстандан жаңылыктардан беришти. Улук Манапо ушул Кыргызстандын мушкерин алып чыгып атат десе, мен өзүм шок болдум. Азыр акыркы 2-3 айдан бери Улук Манапонун чыгармасын мен өзүм кызыгып угуп баштадым да. Эмне ыр бул? Кандай? Жок, албетте сиздикиндей же башка ырчылардыкындай диапазон ырлар эмес бул. Бул рэп сыяктуу ырлар экен да. Бирок жаштардын көңүлүнү мыкты деңгээлде өзүнө буруп алыптыр. Мен буга эле. Мен ошого таң калдым да. Эми сизге суроо. Бизде шоу бизнесте өтө тарыхта кала турган ырчылардан бир 3-өн айтып бериңизчи, жаш ырчылардан. Барбы? Ооба. Мындай алып караганда сиздин ордуңузду баса турган ырчылар келе атабы бизде? Ооба, учубуз куру эмес. Куру эмес. Жакшы ырчылар бар. Кудайга шүгүр. Мисалы Мирбек.
bir журналистке жашоочулардан ким жагат десем Мирбек Атабеков десем ал уже карып калмадыбы деп атпайбы. Бирок биздин алдыбызда жаш да бар. ооба туура. Мирбек жакшы келатат, кармап келатат өзүн. Мага жаккандардан мисалы үчүн Нурлан Насип, жаштарды айттым да, Сыймык, Бектер биякта турбайбы, Расулдар, булар эми чоң ырчыга кирип калды. келгенде. Мында Нурлан Насип бар, өзүнүн кайрыгы менен Ильяс бар. Азыркы чыгып аткан 3 жигитибиз деле жакшы жигиттер. Номат деп Москвага чейин барып келбедиби? Ооба. Булардын акыркы барып ырдаган ыры кыргыздын чыныгы кайрыктарын көрсөтүш ырды. Бул жакшы нерсе. Мына ушундай ошол жакшы ырчыларыбыз бар. Каникей ырчы кыз өзүнчө чыгып аткан, кыргыздын чыныгы кайрыктарын кармап аткан. Ошо Нурчолпон бар жакшы ырчылар. Ошол учурда жаман ырчылар дагы, начар ырчылар дагы бар. Эгерде начар ырчылар болбосо, жакшы ырчылардын жакшы экенлерин билбей калабыз. Билбей калабыз. Андайлар да болуш керек. Эми ар бир мундун өзүнүн баатырлары бар да. Булар бир мундун баатырлары. Кээ бир мисалы рэп бизге балким көп эле кээ бир балдарды угуп жүрөм да мен. Мисалы Укур Магомаевди ырдайт, кээ бири Чинитананы ырдайт, кээ бири Тото Кутуньяны, кээ бири Майкл Джексонду ырдаган ырчылар таланттарды көрүп атам. Бирок аларды гана туура айтты. Өткөндө мен бирөөсүн айттым, чакырып алып туруп. Сен азыр ырдап атасың, сени только Магомаев менен салыштырат. Магомаевдин ырын сонун ырдап атат дейсиң. Өзүңдүн атын калбай калышы мүмкүн. Ал үчүн сен өзүң бир кыргызча ыр менен чыгышың керек. Мен ыр жаза албайм дейт. Сен ыр жазба. Даяр ырларды ал. Бирок өзүңдүн деңгээлиңде өзүңчө аткарып чык. Мына ошондо каласың. Мен мисалы үчүн Рыспай Абдыкадыров мени экөөбүз көп концерт бердик. Концерттерде менин окуучум Ибрагим Жунусов дейт. Анда мен Алтын апа, Чынара деген ырларым бар эле. Анан бир күн тамак ичип отуруп айттым, ага сиз менин окуучум дейсиз, мен сиздей ырдай албайм. Сиздин диапазонуңуз кенен, ырларым сиздикине окшобойт десем, Рыспай ага айтканда, Ибрагим, сен эгерде мени туура ырдасаң, сен эч качан Ибрагим Жунусов болбойсуң. Сен өзүң жол таап алгансың. Ошо жол менен кете бер, ошондо сен Ибрагим Жунусов болуп каласың. Эгерде сен мени турсаң, Рыспай 2, Рыспай 3, Рыспай 4 болуп жүрө берет. Мисалы Жолболду Алибаев, мыкты ырчы, народный артист, Кыргызстандын, Жолболду Алибаев да мурда Рыспайга айдырган туура ырдайт экен. Аккордеон менен. Анан Чолпонум чыккандан кийин такыр башка нук менен чыкты да. Азыр Жолболду Алибаев десең, башка Жолболду Алибаев да. Мурда Жолболду Алибаев угуп жүргөндөр биз кичине кезде. Рыспай Абдыкадыров 2 дейтлик да. Ошо нерсе кайтыла сени кайтылаган болсо, бул эме эмес дейт да. Ошон үчүн берки мен айткан ырчылар бар да өздөрүнүн жолдорун таап алгандар да. Ар адам мына жазганыңызда почерк барбы? Ошол эле. Ар бир адамдын өзүнүн почерки болуш керек. Чыгармачылыкта. Ошондо из калат деген ошол да. Сиз азыр мени жогору балап атпайсызбы, легенда, тигиндей мындай деп. Демек бир из калып атат да. Ооба. Из калып атат аркада. Из калтырыш үчүн адам өзүн табыш керек. Эмне үчүн баягы Армани же болсо Гуччи дегендер же булар бардыгы өздөрүнүн ясын таап алган да. Армани деген кийимди кийгенге аракет кылышат, Гуччини сепкенге аракет кылышат да. Бүт бардыгы ошо бренддердин аркасынан куйт да. Себеби булар өздөрүн өздөрү көрсөтүп койгон да. Ошол эле Армани менен Кыргызстанда тигилген кийимдердин айырмасы жок. Айырмасы жок. Просто ал Армани аты бар. Ошондой өзүнө ат кылып алган адам гана сиз айткан легендага айланат. Азыр бизде эми чынын айтканда мен Мирбек Атабековду буюрса жакынкы күндөрдө чакырабыз эфирге албетте. Мирбек Атабеков азыркы учурда сын пикир аябай айтылууда. Нурлан Насипке дагы сын пикирлер аябай айтылууда. Каникей, Султан Садыралиев мисалы да. Албетте булар сын пикир менен өсө турган биздин жаш таланттарыбыз, бирок таланттарына тазим булардынчы өтө жакшы мыкты жылдыздарыбыз биздин. Сиздердин убакта Бекборбиевке дагы, Сыймык Бешекеев агаларыбызга дагы ушундай сын пикирлер айтылганбы? Көп айтылган. Көп айтылган. Аябай көп айтылган. Мага деле айтылган, баарыбызга айтылган. Кыйналбайт беле? Жок. Эгерде сын пикир айтылганда кантип кабыл алыш керек? Мындай да, сынды айта турган адам айтса.
Анан өмүрүндө бир нерсени жаратпай туруп, өмүрүндө бир нерсе эмес, жөн эле бир нерсени жаратпай туруп анан сын айткандар көп да. Бир жолу мага бир таанышым мен жөнүндө бирөө бир нерсени жазган экен, мага жөнөтүптүр. Анан окудум, күлдүм. Эми мага азыр булар эч действие эте албайт. Бул мени сындагандар бүт баары менин артымда калгандар да. Менин алдымдагылар мени эч качан сындабайт. Себеби аларга орусча айтканда не до меня. Алар анын алдыңгысын көрүшү мүмкүн. Булар өздөрү жетпей калган, өздөрү кыла албай калган нерселерди отуруп алып сындай бергендер көбөйүп кетти. Диванный деп айтылат го саясатта. Булар өздөрү бир иш кылбай туруп сындашат. Алардын колунан эчтеке келбейт. Төлөм Шакеевдин бир сөзү бар. Менин киному сындаш үчүн Бакайдын жайытында кино тартсын, анан сындасын дейт. Ошол эле нерсени башкалар сынды туура айтса кабыл алат. Мен азыр аларга теңелбейм дагы. Алардын айтканы мага эч чымын чаккандай да болбойт. Ар эмес, чымын чаккандай болбойт. Алар өздөрү кыйналат. Алар сенин ийгилигиңди көрүп атабы? Демек кыйналып атат алар. Кыйналып. Өздөрү жетпей калды. Эгерде өздөрү жеткен адам болсо, ал жөн эле сүйүнөт. Адамды бактысыз менен бактылуу кылып турган ушул эле нерсе. Сиз Ибрагим мырза, сөзүңүзгө каралып бирден мен айта кетейин. Азыр Бекбайке жолугуп калган кезде, Бекборбиев агабызга жолуккан кезде минтип айтат белеңиз, ага катары да. Сизден ол кичинекей да. Ой, көп, 9 жашка. Бек, иним, мунуларыңдын кичиде мына жерлер мындай болуп калыптыр. Минтип койсоң сонун чыкпак экен деген агалык милдетти аткарган белеңиз. Көп жолу. Бекбайке. Бек көп жолу аткан. Бек өзү мурда ырлары чыкканда угузат эле мага. Угузуп көрсөтүп кандай болуп турат экен, бул кандай экен, муну кындайсаң мындай болот. Мисалы үчүн Сыймык Бек мен үчөөбүз Сахна деген ыр бар го. Аны ырдар алдында мага көрсөтүп, текстин көрсөтүп, мындай кылып, анан отуруп алып репетиция кылып, ага чейин деле көп нерселерди кылганбыз бирге. Анан кийин алар өздөрү таап алгандан кийин ага барбайт да. Мисалы үчүн Майрамбек Осмонов, народный артист, кыргыз республикасынын эл артисти. Майрамбек ушул күнгө чейин мага ырларын жөнөтөт. Түнкү саат 2де дагы WhatsApp'тан келип калат. Ага, мага угуп көрүңүзчү кандай экен, жактыбы, айтыңызчы деп. Булдайлардан эч неме болбош керек. Алар эгерде ушуну уккусу келет да, туурабы, туура эмес экен. Кээ бир кыйындар өздөрүнчө кыйын болуп уккусу келбей жүргөндөр толтура. Раз алар угузуп атам деп атабы, демек алар бир жакшы же болбосо туура эмес пикир бар экенин айтсын деп атат да. Сөзү кандай экен, ону кандай экен, аранжировкасы 3 суроону коет постоянно Майрамбек. Дайыма 3 суроо коет. Аке, сөзү менен оон жарашып турбу? Оон жактыбы? Аранжировкачы деп дайым сурап турат. Бул азыр деле айта алам, ар бирин айта алам. Айтканга мен милдеттүүмүн. Эгерде аны айта албасак, аксакалыңа эмне пайда? Ооба. Ачыкты айтып алсаң. Май айында концертиңизге Сыймык Байке катышабы? Кудай буюрса, Аллах буюрса дегендей. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин түз эфир уланууда. Менин ырымы ырдагандардын көбү катышат, бирок азыр бир нерсеге токтоп атабыз. Мисалы үчүн Динара Элеманды ырдап жүрбөйбү? Ооба. Элеманды Динара ырдабайт, башка бирөө ырдасын деп атабыз. Мисалы үчүн Роза Шакирова үйлөнүү тойду ырдайт. Үйлөнүү той кандай өтө сонун чыгат. Эми буну Роза эмес, башка бирөө ырдасын деп атабыз. Башкача, жаңыча. Булар мен 50 жылдыгында ырдагам, 60 жылдыгында ырдашкан. Сахнанын дагы. Эми булар ошону карап туруп, башка бир ырчылар кандай аткарат, жаңыча. Мисалы үчүн Черикчиева аябай сонун ырдаган, болбой калдым олукта. Ак жолукту кыйгач байлап назданып, мен өзүңө болбой калдым. Аны башка бирөө ырдайт. Мына ушундай кылайлы деп атабыз да. Ошондо бирок Сыймыктын балалыкка кетер жапакени, Сыймыкты ырдайсыңбы десем, экөөбүз бирге ырдайлы деп атат. Экөөбүз бирге, сиз менен бирге ырдайын дейт. Өтө жакшы. Экөөбүз кээде отурган ырдап коебуз да. Эми мындай жакшы концерт беребиз. Буюрса. Отчет. Бирок 100% жандуубүн. Жандуу, ансыз болбойт. Аны өзүм мыйзамды киргизип, аны өзүм кайра фонограмма менен чыга алсам уят эмеспи? Уят. Ибрагим мырза, депутат болуп турган кезде ушул маданият чөйрөсүнө кандай мыйзам киргиздиңиз эле?
Шоу бизнеси. Маданият чөйрөсүндө болду. Бизде маданиятта ошол маалда эсиңизде барбы, айлык өтө аз эле. Ошону көтөрүшүнө себепчи болдук ошол маалда. Анан маданиятка көңүл бурулбай калган. Ага көңүл бурдук. Маданияттын жаңы мыйзамы кабыл алынды ошол учурда. Мисалы үчүн мына Абдыраев ушкул, ошо мен депутат кезинде караганбыз мында. Жеген тамагы ит баягы немелер барго, МВДдагы иттерди кинологи деп коет, кинолог. Ооба. Ошолордун жеген тамагынан 2 эсе арзан экен. 2 эсе арзан. Аны ошолорду кылдык. Ошо фонограмманы сиз айткандай. Бул мен министрге чейин эле баштагам, депутат кезде баштагам. Депутат кезде өзүңөр элдер жакшы билет, Шумалга чейин айтылып жүргөнүнө сүйүнөм. Каркыра казактарга кетип баратканда мен Шумалга чейин айтышып атат. Каркырага каршы чыкканга. Негизи кеткенби? Кеткен. Казакстанга барсаң, Каркыра Кыргызстан кеткен деп коюшат. Бул саясат. Көз саясатчы сүйлөшүп берет эле, бирок айтып кое берейин. Бул жерде Кыргызстандын түздөн түз жери казактарга өтүп кеткен. Мен гектарынан бери билем, мен айтпай турам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден кечирим сурайм. Мен бул жаатта билбейм көп. Мен бул жаатта сүйлөшө албайм саясат жаатында. Ооба. Мен бул жаатта менде маалымат жок. Бирок шоу бизнес жаатында мүмкүн болушунча маалымат менде бар. Себеп дегенде 18 жылдан бери шоу бизнесте жүрөм өзүм. Бул жаатта көп. Сизде элчилик жагына өтөйүн эми буюрса. Сиз элчи болуп турган кезде, же болбосо депутат болуп турган кезде белгилүү ырчыларыбыздын бири Самара Каримова жана Асан мырза жолдошу Ошто сиздин үйүңүздө жашап жүргөн деген маалымат бар. Болгонбу ошол? Ооба. Ошто? Ооба. 1-2 эле жыл болду алардын чыкканына. Ага чейин 10 жылдан көп жашады го дейм. Сиздин үйүңүздө? Мен квартирага төлөп, башында төлөбөйт эле. Бир 4 жылдай, 5 жылдай төлөбөй эле. Асан менин студентим болот өзү. Асан менин студентим болчу. Төлөбөй эле үйдү карап тура бер деп жашап жүргөм. Анан эле 2015 шайлоо болбодубу? 2015 шайлоодо бир партия меники үй жолдун моюнда да. Үйүңүз. Жолдун моюнда. Анан ошого немеге сурап калышты да, штабка. Штабка жакшы экен, жолдун бою экен, центр экен. Бизге штабка берсең, мынчадан төлөп берели дегенде, анан мен Асанды чакырганмын, өзүм деле ошту элем ошондо. Асан үйдү бошоткула, мен үйдү тапшырам. Десем, карап макул агай деп кеткен. Анан кечинде кайра келди. Агай сүйлөшпөйлү. Менен сүйлөшүп. Мен деле төлөбөйүмбү? Эми азыр чыгып кетсек уят. Ушундай жашап атсак, балалы чакалы болуп калдым. Бул үй ак жол төбү экен. Иштерим жүрүшүп атат деп эле баштады. Мен айттым, мен бул жерден заслуженный артист болгом, народный артист болгом, ушул жерден депутат болуп кеткем. Ооба. Жакшы үй деп. Мен баягы сизге айткан сумманын жарымын берейин. Бирок мен туруп турайын дегенден кайра турушкан. 10 жыл турду сиздин үйүңүздө. Менимче 10 жылдан көп турду го дейм. Андан көп турду, э? Ооба, 10 жылдан көп турду. Асан үйлөнгөндө ошо жака киришкен. Өтө жакшы. Ара чолодо соцсет тармактарга дагы менин үйүм эле деген дагы чыккан эмеспи акыры? Ошондой үйлөрдү уккам мен деле. Уккансыз. Бул биздин үй мындай тиңдей деп дагы тартылган эмес беле гезит беттеринде? Ошондой үйлөр чыккан экен, бирок мен анда Түркияда элем. Түркияда болчусуз. Өтө жакшы. Ибрагим мырза, маданияттан бирдемкени сурайынчы мен. Ушул негизи маданият чөйрөсү бизде Кыргызстанда өтө ынтымактуубуз. Мен бул чөйрөнү өтө жакшы билем дегендей. Эмнегедир азыркы учурда Кудайберген Кутуев деген тааныйсызбы? Ал киши жок го. Кудайбергенди абдан жакшы тааныйм. Кудайберген Ошто отуруп калганда дагы бир чыгышына мен себепкер болгом. Мага сыймык Бейшекеев барып, мага аке ушундай болуп калыптыр дегенде экөөбүз кирип түрмөнүн ичине. Эми Ошто мындай нерсе бар эле да, мындай сый урмат деген башка эле да Ошто. Мыйзамга туура келбейт деген нерсе жок эле. Келип калыптыр, учураштырбасак болбойт. Учураштырып, ичиндеги муңдарын айтып, анан ал жерден чыгышына мен жардам бергенмин. Чыгып
рахматын айтып коюп кеткен. Кийин деле мен бияка келгенде көрүшүп жүргөнбүз, кийин эле жок болуп кетти. Кийин мен эле окудум. Каякта экени белгисиз. Бирөө ооруп калган, туберкулез болду дегенди уктум. Ооруп жатып калыптыр больницага. Анан ошол жерде өлгөн окшойт. Бесхозный болуп калган окшойт дегендерди уктум. Мен дагы көп ошонун досторунан сурадым. Эч ким каякта экенин билбей койду. Билбей койду. Бирок жаңы чыгып атканда, Ошто концертке барганда, Жалал абадка барганда мен дайым жардам берип турчу элем. Талант бар ал кишиде. Өзү таланттуу бала эле. Бирок немеси музыкалык билими жок. Кудай Тубаса талант берип койгон, үндү берип койгон, өзгөчөлүктү да берип койгон. Өзгөчө да үнү бар. Баягы өзүнчө өз алдынча чыгып кетти да. Кээ бир ырларды жаңыча аткарып койду. Мындай өзүнүн нарактын кээ бир адамга берет да. Ооба. Ибрагим мырза, сиз элчи болдуңуз Турцияга, Туркияга. Өзү Туркия деп айтышыбыз керек экен. Өзү кыргызчасы, түркчөсү Туркия. Туркия. Түрктөргө барып Турция десек жаман көрөт экен. Жаман көрүшөт. Ооба, өтө жаман көрөт экен. Ошон үчүн Туркия деп коет экен. Өзбекстанга дагы элчи болдуңуз. 2 жолу элчи болдуңуз, 2 жолу депутат болуп келдиңиз. Кайсысы жакшы экен экөөнүн? Экөө тең эле эл деген аты бар да. Ооба, элчи жакшыбы же депутат? Экөө тең жакшы. Экөө. Эгерде жакшы кызмат кыла алсаң, баары жакшы. Эгерде кызмат кыла албасаң, баары жаман. Эл депутаты деп айтылат. Эл депутаты. Эл депутаты. Элчи. Эл артист. Баардыгы туура келет да. Өзү негизи элчилик кызмат депутаттыкка караганда бир аз оор. Оор. Жүгү бар анын. Себеби мамлекеттин ал жерде атынан сүйлөй турган бир эле президент, бир эле элчи болот. Биздин туубуз президент барганда машинага коюлат же элчинин машинасында гана турат. Башка жерде болбойт. Элчи деген президенттин атынан башка мамлекетте сүйлөй ала турган адам. Эки мамлекетти бириктире турган адам. Эки мамлекеттин ортосунда чыр чыкса, аны токтото турган адам. Көпүрө боло турган адам. Биз мигранттарды дагы, кыргызмын деген ошол жерде жашап төрөлүп калгандарды дагы бүт баардыгына жооптуу боло турган бул элчи. Андан сырткары эл аралык мыйзамдар бар. Эл аралык келишимдер бар, соглашение. Бүт баардыгын сактап, кармап тура турган элчи болуш керек. Элчилик учурда Кудайга шүгүр Кыргызстанга көп нерсе келди Түркиядан. Мисалы үчүн Раматылык Рыспайгандын сөзү бар, чындыкты мактансаң ден соолукка пайда деп. Имам Саракси мечити 2014 башталды. Мен элчи кезимде башталды. Бүттү. Больница, түрк больницасы. Фучкада. Мен элчи кезимде башталды. Ал бүттү. Чырга айланган тарых музейи $17 миллион. Ал мен элчи кезимде башталды. Булардын баардыгын элчи өткөрөт. Тыйындарын чуркап жүрүп алыш керек. Анан эсиңизде барбы? 100 операция деген бекер операция. Аны мен баргандан кийин киргизгенмин. Аны 200ге чыгардык. Кыргызстандыктар үчүн 200 адамга бир жылда бекер операция. Ал минимум $30 миңден $70-80 миң ар бир операция. 200. Bunun баардыгын парламенттен өткөрүш керек. Биринчи биздин парламент өткөрөт. Аны алып туруп Түркиянын парламентине өткөрүш керек. Аны чуркап жүрүп өткөрүш керек. Булардын баардыгы ошол учурда өткөн. Мисалы үчүн Эрдоганга дагы мындай ыраазы болуш керек да. Мисалы үчүн Алмаз Шашенчукөдүн ортосунда кичине мамиле бузулуп калганына карабастан акчаларды патраншам өткөрүп атты. Өзү келип кийин лентасын кести мечиттин. Мен элчи кезинде алып келгем. Мен Туркияга барганымда бир ушак айың уккам. Ибрагим Жунусов элчи болуп келгенде Ибрагим Жунусовдун Эламан деген ырыны Режеп Тайып Эрдоган президент өтө жактырган экен деп. Чынбы ошол? Бул ага чейин болгон. Ага чейин болгон. Бул 97-жылы болгон окуя. Тайып Эрдоган Ошко келип калат. Тайып Эрдоган Ошко келгенде, мен Эрдоган ким билбейм. Мени чоң концерттерге кошпой калышкан. Мери Сешимканов менен Адахан Мадумаров менен дос дешип,
Meni özünчө эле оппозицияга чыгарган. Мен вообще саясаттын да түшүнүгүм жок мага. Ошолор менен жүрүп, ошолор менен дос деп эле правительственный концерт деп коет бизде. Алардан бирине да кошпой коюшкан. Анан отурсам эле Жолдош Райымбеков деген мэр бар эле. Аты Жолдош К. Ошол Оштун мэри болчу. Анан Эрдоган келиптир. Анан 3 этаж боз үйүбүз бар эмеспи? Мактана турган Ошто. Ооба. Ошол жерде концерт болуп атат экен. Анан сени чакырып атат деди мени. Мени эч чакырбайт эле андай жерге. Мен тойлордо өз алдымча концерт коюп жүрө берчү элем. Мындай жактарга чакырышпай калган. Анан бардым. Барсам эле экөөнүн ортосуна отургузуп койду. Азыр бу жерде кызык окуя болду деп Жолдош ака айтып берди. Райымбеков. Кандай окуя десем, Стамбулдун мэри, анда Стамбулда мэр эле. Ош менен Стамбул дос шаары болгон да. Гардеш шаар деп коет. Ошого бу жерде булар ырдап атса дейт, мэр айтты. Бир казакча ырды сурансам ырдай алабы деп Эрдоган суранды деди. Анан бул биздикилер казакча да ырдай берет. Кайсы ырды уккуңуз келип атат десем дейт. Балам жан балам дейт. Эрдоган өзү ырдачы зат акын. Деп ушул ырды бул казакча эмес, бул кыргызча дедим дейт. Мен Алматадан уктум бул ырды. Алматага келген, анда Алмата борбор болчу. Ошол жерде ырдашты жагып калды мага, кийин жаздырып кеткенмин. Казактардыкы эмеспи деди. Жок, ал бала бу жерде. Баланы чакыра аласыңарбы дептир. Чакыра алабыз деп анан мени чакыртып алып келип экөөнүн ортосуна отургузуп, анан ошол жерден суранды Эрдоган ырдап бересизби? Аккордеон менен ырдап бердим. Ырдасам эле анан сизди мен Түркияга алып кетем. Концертиңизди япажам деди. Түркияда концертиңди бересиң деди. Мен жөн эле айтылып аткан сөз окшойт дедим. Мен заграницага чыга элекмин өмүрүмдө. Анан кийин эле неме картаңды бер деди, визитка. Бизде визитка деген нерсе жок анда. Анан телефон, үйдүн телефонун бердим, анда соткалар чыга элек. Жөн эле жазып алды бирөө. Бүткөндөн кийин конверт берди, ыраазылыгын. Жакшы конверт бериптир. Анан аны алып, бир айдан кийин эле кат келип калды. Мени чакырып. Түркия. Анан барып, ошол жерде 5-6 жерде концерт берип, ошондо Түркиянын Жумхуриетинин 75 жыл майрамы болуп атыр. Эгемендүүлүгүнө 75 жыл болду. Азыр 100 жылдан ашпады. Ошондо ошону берип аткан экен. Чоң стадиондо. Ошол жерге чыгып ырдатышты. Руслан Казакбаев, азыркы элчи. Мурда министр болбоду. Ал ошол жерде мага котормочу болуп жүргөн. Ал консульстводо вице консул экен. Эң кичинекей должность экен. Ошол жерде таанышканбыз. Ошондон кийин экөөбүз тааныш болуп калганбыз. Ошол боюнча көрүшпөй жүрүп, кийин мени 2-3 жолу мероприятие чакырган. Анан мен вице премьер кезинде келип калды. Бияка. Ага чейин көрүшпөй көптөн бери көрүлө элем. Келип эле тааныды. Анан таанып, анан сен каяктан биякта жүрөсүң деп, мени ушул алып жүрсүн деди. Анда Атамбаев премьер министр. Эрдоган анда премьер эле, президент боло эле. Аларда премьер министр да неме, парламенттик республика эле. Анан кийин ал президент болгондо мен элчи болуп барып калдым. Ал ырчыга аябай жакын. Себеби анын да бир эле баласы бар да. 3 кызы, 1 баласы бар. Мисалы, Орозон күндө айтайын. Сизге азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров элчиликти сунуш кылса барат белеңиз? Эми кызмат сунуштаганса, мен иштегенге акылым дагы жетет, күчүм дагы жетет. Азыр башка элчилерди карап көрсөңүз, мен барып көрбөдүмбү? 75-80ге чыгып калгандар. Азербайжандын Өзбекстандагы элчиси 79да. Россиянын элчиси 80ге чыкканда кетти Өзбекстандан. Элчиликке өзү жаштарга караганда жашы өтүп калгандары барыш керек. Эми кызмат сунуштаса, албетте барасың. Ким макул болбойм дейт. Ооба. Мамлекет үчүн иштеш ар бир адамдын сыйыгы болуш керек. Депутат бол десе болбойсуз. Жок, эмнеге кайсы нерсеге туура келсе бара бересиз. Азыр мисалы менен жашы чоң депутаттар бар да. Ооба. 70тен ашып калган депутаттар турбайбы?
мен баламы Елеманды койдурайын дегем өткөн шайлоодо. Мгм. 25-жылы. Ооба, депутаттыкка. Депутаттыкка Елеман мага караганда акылдуураак, ачык эле айтайын. Койдурам деп даярланып атсам, мага өйдө жактан команда келди. Мгм. Койбосун деп. Эми көрдүңүз да өткөндө шайлоодо Ооба. бул барат, бул барбайт дегендер түзүлүп кетпеди. Ооба. Списокто жок экен деп. Койсо Елеман балким депутат да болуп калышы мүмкүн эле. Болуп калышы Елеман мага караганда 10 Ага. эсе жакшы иштеши мүмкүн. Мгм. Туркияда иштеп жүргөн кезде, сиз иштепсиз, элчи болуп жүргөн кезде негизин алып караганда өтө кыргыздар көп барган учур болчу. 35 000 кыргыз бар. 35 000. Азыркынан да көп. Азыркынан да көп. Же азайды баазыр? Менимче көбөйдү го дейм. Көбөйдү. Россияда азайып, жок, Россияда көп, Мгм. бирок мурдага караганда азайды. Азайды. Көпчүлүгү Түркияга көчө баштаган ошо маалда элечи. Ошол маалда эле. Негизи сиз элчи болуп жүргөндө ошол убакта кыргыздын кыздары жөнүндө маселе көп болдубу же Өтө, болгон жокпу? өтө көп болду. Эми угуп туруңуз. Бир суроо. Азыр эми кокус эми Кудай буйруп депутат болуп барып кала турган болсоңуз, кыргыздын кыздары чет жакка чыга турган мыйзам чыгарат белеңиз? Эми бул жерде ар бир адамдын укугу бар да өзү. Буну бир эле нерсе менен караса болот. Жашы жете элек кыздарды чыгарбай койгонго болот. Жашы жеткенден кийин, ал паспорт алгандан кийин ал кыздар өз каалоосу менен барса болот да. Жашы жете электер кетип баратканга токтотсо болот. Токтотсо болот. Себеби жашы жете электер да кетип баратпайбы, эжесин ээрчип, же болбосо апалары ал менен кетсе мейли, ата энеси менен. Ата энеси менен кошунасын ээрчип кетип баратпайбы, эжесин ээрчип кетип баратат. Ошондой нерселерди токтотсо болот. Сиз Туркияда элчи болуп жүргөн кезде кайната, кайнене никесин да кыйып жүргөн күндөр болдубу кыргыздын кыздарыга? Жок, андай нерсе Түркияда болгон жок. Болгону бир жаман окуялар болуп турду, кыздар жөнүндөчү. Бирок алардын баарын биз алдын алып аттык да. Алдын алып аттык. Кээ бири подставной болуп калышып атты. Мисалы үчүн бир эле нерсени айтып коеюн, баардыгын айтканга болбойт. Бир келин бул жактан учуп барган. Неме менен соцсетинен таанышат, сүрөттөрүн жөнөтөт. Кел сага жумуш берем дейт. Анан кийин учуп баргандан кийин аэропорттон күтүп алат алар. Ушундай немелер бар да. Аябай эле бир таптаза жер эмес да. Ооба. Анан келип караса эле сүрөттөгү кыз эмес башка кыз. Өзүнүн жаш балында сүрөтүн жөнөтүп жүрө бериптир. Анан сенсиң бул? Сен жарабайсың. Бул жаман ишке чакырган да. Анан сүрөтүн буякта башка койду. Ал менен жашта деп паспортун алып коюптур аэропорттон. Паспортун алып коюп, анан сен бир почкаңды бересиң, эми кетесиң, мен сага билет алып бердим. Сени обратно кетирем, бuyerda сага иш жок. Деп ошондой нерсени бирөөгө айта коюп, алып бизге чыга калып, ошондой паспорттарын алып кайра токтоткон учурлар бир эмес, көп эле кезди. Мен бир эле окуяны айтып койдум. Абайырга барып, временный изоляторго түшүп калган кыздар бар. Аларды чыгарыш оңой эмес болчу. Аларды чыгарыш керек болот. Барып алып уурулук кылгандар болот. Барып алып туруп мыйзамга, Түркиянын мыйзамы бизге караганда бизге катуураак. Алга чыдабай ар нерсеге баргандар болуп атты. Эми алардын баардыгы жокчулуктун, тиричиликтин айынан болуп атты. Бирок негизинен көп мигранттар ошол жакта Түркияда жүргөн негизинен жакшы. Биз кыргыздын атын чүрбөй көтөрүп жүргөндөр толтура. Профессорлорубуз бар. Врачтарыбыз бар. Атактуу врачтар. Мисалы үчүн Эркин деген врач бар. Түркияда көп жылдар бери. Почка, печень дегендерди алмаштырып. Кыйын жакшылар бар. Жакшы бала баккандардан да күчтүү бала баккандар бар. Түрктөр издеп жүрүп кетирбегендер бар. Ошол жерден үй бүлөсүн баккандар бар. Бу жерде университетте иштеп жүрүп аякка кетип калган немелер бар. Негизинен кыргыздын аброю башка улуттукуна караганда мигранттардын аброю жакшы да. Жакшы. Өзүңүздүн кыздарыңыз, өзүңүздүн кыздарыңыз башка жака мигрант болом десе сиз жиберет белеңиз? Эми шартына жараша барам десе бармак да. Мисалы үчүн менин чоң кызым мугалим. Кай жак?
англис тилинен сабак берет, кандидат наук, доцент. Бул жакта. Бул жерде Бишкекте. Бишкекте. Анан ал болсо дагы өркүндөт, көп жыл университетте иштеди да. Десе унабай мектепке кетип калды. Мектепте иштейм деп. Өзү кичинесинен мектепти жакшы көрчү. Андан кичине кызым күйөөсү Ошко ишке которулуп кетип, азыр Ошко кетишти. Ал дагы международный отношенияны бүткөн. Элеман да международныйды бүткөн. Чоң кызым англис тилди бүткөн. Эми колунан келишинче окутганга аракет кылат да ата-эне. Аракет. Ооба. Туркия мамлекети эмне сиздин оюңузча ушул кыргыз элине бир кыргыздын кыздарыга дейинби же кыргыз элибизге дейин бир мүмкүнчүлүк болсо совет берип коюңузчу. Азыркы учурда Турцияга жумушка барам дегендер бара берсинби же барбасынбы? Өзү эгерде барам дей турган болсо, без проблем барыш керек. Болгондо тилди үйрөнүш керек. Тилди билбей барып алат. Ким аны ишке алат? Тилди билбей баргандар сөзсүз кыйналат. Алар кара жумуштан да кыйналат. Мүмкүн ал жакта алданып калып, кыйналып калбайбы? Ошол алдангандар көбөйүп кетип баратат. Алдангандар. Мисалы үчүн ал жерде барыш үчүн отурум изи деп коет. Аны алыш керек сөзсүз. Аны алыш үчүн өзүң даяр болушуң керек. А жерде минимальный айлык $500. Андан сырткары медициналык страхованиялары бар. Аларды төлөтө турган. Ошолордун бардыгы мыйзам түрүндө кылып алса, бара турган адам сөзсүз элчилик менен же консулдук менен кабарлашыш керек да. Өздөрүнчө кетип калып, учетко да турбай коет да. Консулдук учет деген бар. Консулдук учетко турбай койсо өздөрүнө проблема. Айлык албай калгандар канча толтура. Биз алардын айлыктарын алып берип атат. Кээ бирөөнү эми баягы жаман иштен чыгарып алып туруп, мен дипломаттардын үйүндө да жашатып. Аны ар кимге айта албайсың. Ооба да. Фамилия аттарынан бери бар. Дипломаттардын үйүндө жашырып, себеби дипломаттардын үйүндө кол тийбестик бар да. Алар келе алышпайт, бандиттерге түшүп калат да. Анан аларга СВР деп коет. Временный паспорт жасап берип, бияка жөнөтөбүз өткөн учурлар болду. Мындай нерселер толтура. Бирок ошонун баарын билиш үчүн биринчи кезекте консультация алыш керек. Консульстводон элчилик менен байланыш керек. Ансыз барып алып туруп иш табам, бирөө чакырды, фирма чакырды дегендерге ишенбеш керек. Ишенбеш керек. Сиз элчиликтен кетип жаткан кезде аттиң дагы бир жыл убакыт болгондо мен мынол ишти бүтүрүп кетмекмин деген проектлериңиз калдыбы Туркияда? Эми ар бир нерсе бүтпөгөн иш толтура болот да. Мен эң акыркы бүтүрүп коюп кеткен ишим биздин мигранттар ошол жакта иштесе, алар пенсияга чыга турган мыйзамды иштеп чыгарганбыз. Буну мигранттар өздөрү көтөргөн мага. Ушундай кылып бересиз. А жерде сабаттуу мигранттар абдан көп эле. Ушундай кылсаңыз мындай болот деп мага келип үйрөтүп көрсөтүп, мен аны Кыргызстанга жөнөтүп, Кыргызстандан аны иштетип, бу жерден өткөрүп, анан кийин биринчи жолу Түркия кабыл алды ушул нерсени. Ага чейин эч ким кабыл алган эмес. Түркиянын граждандары бу жерде иштесе, булар бу жерден пенсияга чыга алат. Биздин граждандар Түркияда иштесе, ал аяктан пенсияга чыга алат. Бул өтө жакшы мыйзам. А башка мамлекеттерге киргизебиз деген ушуга чейин киргизиш керек. Буну мен дагы бир жолу айтам. Акылдуулуктан эмес, ошол жердеги мигранттар көтөргөн маселеден улам ушул нерсе иштелген. Буну Кореяга, Россияга, Казакстанга киргизиш керек. Эң көп жүргөн нерселерге керек да бул. Себеби аларда айлык көп да, айлык көп болсо пенсия көп чыгат. Ошо менен бияка келишет кийин пенсия алалат. Көп мурда мигранттар иштеп туруп бияка келбей калса, келип алса, бу жерден пенсияга чыккан болсо 4000 сом менен 5000 сом менен пенсияга чыгышып атпады. Азыр а жерде иштеп пенсияга чыккандар пенсиясы жакшы эле. Өтө жакшы. Сиз иштеп жүргөн кезде көчмөндөр оюну болгон беле? Көчмөндөр оюну Кыргызстанда өткөндө 2 жолу тең мен аяктан алып келгенмин. Алып келгенсиз. Бул президенттин алып келгенмин. Президенттин келиши өтө кыйын болгон. Себеби ошондо гүленчилер деген көбөйүп кетип, гүленчилер көп экен, ал көп экен, бул көп экен деп келтирбегенге аракет кылышат. А жердегилер эле Түркияда отурган чоңдор өздөрү. Эрдоганды көндүрүп чыксам, кайра бузуп коет. Кайра барып кирем. Самолет конбойт экен Чолпон-Атага дейт. Конот десең чоң самолет аныкы. Чоң самолет менен бул жерге келип, экинчи кичинекей самолетте кошулуп келбеди. Анан бу жерден Чолпон-Атага өзүнүн самолетинен барып, а жерде жата турганча болуп экен деп Чолпон-Атада кечинде кайра Бишкекке келип жатып атпады. Мына ушундай нерселер көп болот. Көчмөндөр оюну кимге таандык? Кимге таандык?
Göçmөндөр оюнун Автору ким? негизи буну билем. Себеби мен вице премьер кезде биринчи жолу презентациясын мага алып келип көрсөтүшкөн. Бул жерде кимдер бар эле? Алтынбек деген губернатор болуп жүрдү го немеден кийин. Асхат. Фамилиясы ким эле? Ысык көлдө губернатор болуп турду ошо үч көчмөндөрдөн кийин. Ошол анан кийин Сапар Исаков, анан Муралиев, аты ким эле? Амангелди Муралиевдин баласы. Ошо үчөө келип презентация кылган. Атамбаевга презентация кылайын десе, Атамбаев мени сен көр деди. Мен көрүп биринчи көчмөндөр оюну түрткөндөр ошолор. Ошо үч Автор ошолор. Автору ошо Асхат болушу мүмкүн. Бирок үчөө түртүп үчөө иштешкен да. Сапар Исаков анда бөлүм башчы болчу. Алтынбек Муралиев. Алтынбек Муралиев дагы неме болчу. Бир бөлүмдү карайт эле. Булар келип презентация кылып, ошондон кийин жагып биринчи презентация ошондо өттү. Эгерде сизге президентибиз элчиликти берейин, кайсы мамлекетти аласың деп сурап калса, кайсыны сурайт элеңиз? Кайсын болсо дагы. Алып берет. Афганистан болсо дагы. Алып берет. Максат иштеш, максат жакшы жерге барыш эмес. Жакшы жер иштеп жыйынтык көрсөтүү. Жыйынтык көрсөтүү. Кайсы жерде проблема болсо, мен өзү проблеманы жакшы көрөм. Проблема жер. Өзбекстан менен Туркияда жүргөнүңүздө экөөнүн кайсынысы жакшы экен? Экөө бирдей. Бирдей. Бирок Түркияда элчинин аброю бийигирээк. Бийигирээк. Мисалы үчүн кээ бир жерде жакында Малайзияга барып келдим, элчинин деле иши жок келишкен. Билишпейт, өздөрү дагы ошо малайзиялыктар да. Аттарын билбейт. Элчинин машинасы келсе деле бар. Өзбекстанда Кадырбарк бар. Түркияда анан бетер. Сайын бүйүк элчим деп турат. Сайын бүйүк урматтуу элчим деген сөз. Элчи келиптир десе башкача мамиле. Себеби эл ошондой да. Хан көргөн элдер да булар. Хан көргөн элдер ушундай болуп калат. Негизи элчинин өзүнөн дагы зависит этет көп нерсе. Май айында концертке өтөлү. Бир кыска өзгөчөлүк айтып бериңизчи. Азыр биз урматтуу телекөрүүчүлөр мүмкүн болушунча мен силерге маалымат бере кетейин. Май айында Ибрагим Жунусов агабыздын сонун концерти болот. Буюрса, ошол концерт боюнча да биз маалымат алып бергенге аракет жасайлы. Биринчиден жана сизге айткандай, аты чыккан популярный ырларымды башка ырчылар да жаштар. Ырдай тургандардан ошол эле Мирбек, Нурлан Насип, Ильяс Абдыразаков, Султан Садыралиев, анан трио бар билесизби, Тилек Найманбаев, Токтогул, Талант. Бул үчөө. Анан сырткары эстрадалык симфонический оркестр Чоро Кожомжаров, мурда Нур ал катышат. Аксай, премьера жаңыр, 3 жаңыры жарылат. 3 жаңыр жаралды, ошону ырдашат. 3 жаңыр. Бирөөсүн Аксай ырдайт, бирөөсүн ошо трио ырдайт, Токтогул тилектер. Бирөөсү азыр чечилет ким ырдайт. Андан сырткары концерт 3 бөлүктөн турат. Биринчи эстрада симфониялык оркестр. Ал жерде мен Түнкү жамгыр деген киного жазылган музыкам бар, ошону мен өзүм ойнойм. Рояльды өзүм ойнойм, оркестр менен бирдикте. Экинчиден эстрада неме симфонический бүткөндөн кийин аккордеон менен кетет ырлар. Ал жерде Кадыралы Артыков, Майрамбек Осмонов, Азамат Жороев аккордеонисттер. Менин аккордеон менен ырдаган ырдарым бар. Ал жерде дагы мен аккордеон менен ырдайм. Анан ал бүткөндөн кийин эстрадалык час башталат. Эстрадалык 3-чү бөлүм. 3-чү бөлүмдө эстрада менен бүтөбүз. Анан мен Кара суу деген жаңырым чыккан. Кара сууну ырдайбыз. Кара суудан кийин Ата журт менен бүтөбүз. Жакшы экен. Үй бүлөлүк чыгармаңыз болбойбу ал жерде? Ооба, Жубайма деген ырым бар. Алтын ападан кетет. 3 кызыңыз, эл аман. Ырдайбыз. Концертте ырдашпайт, эртеси күнү тойдо ырдашат. Себеби концертте профессионалдуу болсун да. Мен неберем ырдайт, эгерде келип калган болсо, неберем жакшы ырдайт. Жандуу менен, жандуу, только жан. Эгерде окуудан келип калса, азыр Малайзияда окуйт. Ал ырдашы мүмкүн. Башкаларды эми кылсаң мындай самодеятельность болуп калат да. Чынара дагы ырдайт. Элеман сонун ырдайт гитарада.
2 kızım teң пианинодо, рояльдо ойношот. Мүмкүн бир немени, бир чыгарманы чыгарып койсоңуздар. Эми ал жерде профессионалдар болуш керек да. Мен өзү ошол нерсени жакшы көрөм. Самодеятельность тойдо көрсөтөбүз. Өтө жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Түз эфирде конокто легенда эл артисти Ибрагим Жунусов агайыбыз. Сизге Ибрагим мырза өтө көп сонун сөздөр болду, маектер болду. Анча мынча туура эмес суроо берип алган болсом, сизден алдын ала кечирим сурайм. Ал кетпей кал. О, кетти. Эми сизге эркин микрофон, кыргыз элине бир кайрылуу кылып, эркин микрофон айтып койсоңуз. Урматтуу мекендештер, урматтуу эл журт, негизи кыргыз деген Кудайдын жакшы көргөн адамдары бул кыргыздар экен деп ойлоп калам да. Себеби канчалык кыйынчылык башка келбесин, бүт бардыгын Кудайдын колдоосу менен ар нерседен чыгып кетип баратабыз да. Элибиз негизи ушундай улуу кыйын элдердин бири. Себеби биз Манас атанын тукумдарыбызбыз. Мисалы үчүн көп четте жүргөндө көп нерсе билинет да. Көп элди көрдүм. Дүйнөдө 7000ден ашык тил бар. Bir ayda 3 til өлүп атат азыркы күндө. Биз ошолордун ичине кирбейли. Bir жылда 5тен улут жоголуп атат. Биз ошолордун ичине кирбейли. Биз аз болсок дагы кыйын эле экенбиз. Мына 35 миллион, 50 миллион эли барлар, жери жоктор улуттар бар. Же болбосо эли бар, жери бар, мамлекеттүүлүгү жок. Биз 192 мамлекеттин ичинде турабыз. Биз улуу, демек, улуу калкпыз. Улуу инсандардын урпактарыбызбыз. Ошондуктан мамлекетибизди сактайлы, жерибизди барктайлы, жерибиз элинен ажырабасын, элибиз жеринен ажырабасын. Менин ырымда айтылгандай, дайыма эл аман болсун. Өтө жакшы. Ибрагим агай, биздин куттуу студиябызга келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуз. Буюрса мындан ары дагы сиздин жаныңызда жүрүүгө биз дагы аракет кылабыз. Жана ошондой эле ал биз үчүн өтө чоң сыймык. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто бүгүн Ибрагим Жунусов агайыбыз болду. Ушуну менен эфирибиз соңуна чыкты. Келерки эфирде жолугушканча сак саламатта калыңыздар.